Салам достор, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн бизде көптөн берки бизге баарыбызга белгилүү болгон Цезарь салатын жасамакчыбыз. Азыр бул салаттын сиздерге кандай жасалат, ошол жөнүндө маек кылып берейин. Эң негизгиси бул салаттын соусунда эң жакшы жасала турчу биринчи соусунан башталат. Бизге керектеле турчу азыктар бул жерде айсберг, бул сорт салаттын жашылчагынын түрүнө кирет. Тооктун төш эти жана ошондой эле помидор, анан соуска кете турчу азыктар бизде кичине шампиньон кошуп койсок болот, горчица кошуп койсок болот, майонез кошсок болот, анан копченый балыктын түрүн кошсоңор болот. Анан пармезан сыр, кичине укроп, чеснок, анан жумуртка кошсоңуздар болот. Эң оңой жана жөнөкөй жасала турчу салат бул жерде. Айсберг жалбырагын керектүү гана бир 100 граммга чейинки салмакта алсаңыздар болот. Биринчиден бул айсбергти кол менен эле өтө кесек кылбай, өтө майда кылбай, колдун жардамы менен эле ушундай кылып үзүп алабыз. Биздин айсбергибиз даяр. Ошондой эле помидорду долька кылып кесип, же болбосо помидор чери кошсоңуздар дагы болот. Бул тооктун төш этин муну алдын ала мариновать этип, чеснок менен, майонез менен жана ошондой эле туз, паприка кошуп, анан духовкага дагы 220 градус температурада бир 20-25 минут запекать этсеңиз болот. Же болбосо бизде мындай атайын гриль сковородкалар болот. Ошого пластина кылып, жука кылып кесип туруп эле, анан туздап, кичине чесноктон кошуп, бияка деле бышырсаңыздар болот. Биздин тооктун төш этине кичине туз кошобуз, жана паприка, өтө көп эмес. Анан бул жерге чеснокту дагы эзип койсок, аябай жакшы даам берет. Тоок этибиз бышканча соустун кандай жана так туура жасалышын мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул блендердин жардамы менен дайындалат. Бул жерге бизге керектелүү турчу азыктар төмөндө айтып кеткендей кичине шампиньон козу карын кошуп койсок болот. Кичине укроп, анан ошондой эле чеснок, анан копченый балыктын ар түрлүүсүн кошсоңор болот, анчоус кошсоңор болот. Бул бизде сёмга, өтө көп эмес. Бир 2 порция, 3 порция салат жасаш үчүн 20-30 грамм өлчөмүндөгү копченый балыгын кошобуз. Ошондой эле чийки жумуртканы дагы кошсок болот. Чийки жумуртканы кошобуз, анан майонез. Ошондой эле бул жерге жарым чай кашык горчица кошобуз. Ошондой эле бизге Цезарь салатына тостер наны керек. Тостер нанды чекесиндеги кабыктарын алып коебуз дагы, чакан кылып кесип, муну дагы духовкада кичине корочка берип алабыз.
айсберг менен помидорду салып алгандан кийин кургатылган нандан кичине кошобуз. Ошондой эле буга жумуртка кошсок дагы болот. Андан соң биздин пармезан сырын чорканын жардамы менен кичине өткөрөбүз үстүнө. Ошол менен биздин салат даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Мантаңыздар менен.